Алыстан жақыннан көріп отырған біздің бекендештерге машина кезі каналына қош келіңіздер. Ош шаарында Жапалак Уноо базарынан видео тартууну улантуудабыз. 6 апрель 2025 жыл аптагүнгү жекшемби. Бул видеодо мала литрашкалар менен кошо велосипедтерди тартуулап сиздерге маалымат бере кетебиз. Так, бул жерде ушул Гетстен баштай берели, баасы жазылып турат. 2005-14 коробка механика 430 000 сом. Кеми да бар. Кеми бар дейт. Так. Кондиционер жок экен, а? Алдын кайнектери электро көтөргүчтө. Ушундай көрүнүштөгү Getz. Мо Getz силерденби? Канча болду ата? 430 000 сом. Рестайлинг, туманниктери бар, дөңгөлөктөрү ушундай кылган иштерде, жайкы. 2007-14 механика, эсин байланыш номери 556 33 70 80. 430 000 сом деп атат. Комплектацияда кондиционер бунда да жок. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Ушундай көрүнүштө. Бул Getz канча деп атасыңар? 430 000. 2004-14 механика. Опцияларын кошо айтып кетели. Кондиционер бар. 4 дөңгөлөк тең кышкы. Бул жакта Spark'ты көрүп атабыз. Мында шерек кезгечү түшүптү. Канча деп атасыңар? 7800 деп атабыз. $7800. 2021. Бесключовой доступ, старт-стоп. Ачкысыз кирүү бар, старт-стоп. Алдыңкы отуруштардын жылуутуусу бар, айдоочуда персоналдуу чыканак тирегичи жок, климат месал. Жөн эле кондиционер. Климатта башка болот. Аркасынан сонарлары бар. Ушундай Spark. Да, бир Spark'ты көрөлү. ЛТЗ комплектация, камера, аркасынан сонарлар бар. Баасы ассаламу алейкум. Бул жакта өзүм меним экен. Канча деп атасың? 650 000 сом. Ачкысыз кирүү бар. ЛТЗда комплектация жакшы болот. Мына айдоочуда персоналдуу чыканак тирегичи бар. Кондиционер, мультируль, круиз-контроль, система предотвращения столкновений, руль жылуутуусу, анан так, бул жакта алдыңкы жагынан көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу бар. Так, бул жакта мына 16 дюймдук дискалардагы морнинг турат. Баасы жазылган эмес экен, 2017. Силерденби? Канча деп атасың? $9000. Болду. $9000. Бул жакта Jazz жаңы алып келинген Германиядан. 2005-14 вариатор 920 000 сом. Дүзгүлөрүндө повторитель поворота бар. Бир аймактуу климат, мультируль. Ушундай Jazz. Мо Jazz силерденби? Канча болуп атат? 850 000. Бул да жаңы алып келинген да? Германиядан. Баасында жазып койгон. 850 000. Коробка вариатор. Буларчы? $12,000. Жаба бамперлеринде обвестер бар, өзүнүн оригинал куюлган жистеринде, күзгүлөрүндө повторитель поворота бар. 2005 $12,000.
комплектация бұныкы максималдуу. Мына 4 айнектен электро көтөргүчтө, мульти руль, рулю заводской кара кожада, бир аймактуу климат, күзгүлөрүн жыйылуу баскычы дагы бар. Ушундай таза жаз десеңиз, ушуну көрүңүздөр. Арка тарабынан да стоптору рестайлинг болгон. Ушундай. Силер жазды канчада отасыңар? Бунда жазылып турабы? Бул дагы жаңы алып келинген, ушу Германиядан. Бул да жаба бамперлеринде азыркыдай эле. Жаз 2008. 1.100.000 сом. Ушундай жаздар. Билбейм, сурат талап болгон үчүн кымбат болсо да алып атышат окшойт, алып келип атышат. Мына да бир жаз. Бул да абалы өтө жакшы көрүнөт. Мынакей. Мында рестайлинг стоптор. Ассаламу алейкум. Жаз канчада отасыңар? 11.200 доллар. Свежий же биякта эле жүргөнбү? Свежий экен. Мында комплектациясы максималдуу. Жаздай 2008 1.4 жакшы. Кетөрелі. Бұл жерде Spark 2 X морда 2019 премьеру. Канчада отасыңар? 680 миң сом. Климат эмес экен, кондиционер, система предотвращения столкновений бар, круиз контроль бар, үчтүү поликтерде, айдоочуда персоналдуу чыканак тирегичи. Пробег канчаны көрсөтөт атат? 24 миң? Аз экен да. Баасын канча деди? 7800. Болду. 7800. Бул жерде Morning 7700 доллар. 2017. Ачкысыз кирүү бар. Монитору бар, круиз контроль, алдыңкы отуруштардын жылуутуусу, анан айдоочуда персоналдуу чыканак тирегичи бар. Аркасынан сонарлар жана камера бар. Жүрөлү. Акырынан лосетилер турган тарапка келип калдык. Лосетчи канчада отасыңар? 380 миң. Ачылды? 2005. Oldu. Не катарынан тапасыңар десеңер, лосетилерде баалар жазылган эмес да, жээлери өздөрү көрүнбөйт. Бул универсалдын эси бар болсо керек жанында. Универсал канча болуп атат экен? Лосет 490 миң сом. 2011. Так, бул Королланы да көрсөтүп коюйма. Эки миң үч 1.4. Бул Лосетти 2008. Бул Лосеттилерден канча болуп атат? 400 миң кеми бар дейт. Лосетти канчада отасыңар? 480 миң.
2006 1.6 Корея. Коробка механика. Ушун менен бул видеобузду жыйынтыктай беребиз. Алдыда эң кызыктуу видеолорубуздун бири биздин каналыбыздын аралаш түрдө унааларды тартамын. Издеп таба албаган биздин видеолорубуздан унааларыңызды ушул видеодон таап алышыңыздар ыктымал. Ошондуктан сунуштайм ушул видеобузду сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Ал үчүн YouTube баракчабызга кирип, видео деген пункту басып, анан ушул издеп аткан темадагы видеобузду көрүп алыңыздар.